Урматтуу калкым, амансыздарбы? Жараткандын буйругу жана каалоосу сиздердин колдооңуздар менен Мыскалай кызыбыз Индия жергесине аман-эсен келип, биринчи операциясын башынан өткөрдү. Кирип, кабар алып, сиздерге маалымдап турууну Себеби оор күндөрдө кол сунган элибизге жыйынтык керек. Буюрса, акыбалы жакшы. Алдыда дагы 2 операция бар. Ошондуктан дуа кылып, батаңыздарды берип коюңуздар. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Элдин ынтымагы, улуттун саламаттыгы. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Азыр биз Индияда Дели шаарындабыз, Макс клиникасындабыз. Бул жерде азыр Мыскалай, биздин кыргыздын кызы Мыскалайдын азыр биз мындай иштерди жасоодо өтө чоң жоопкерчилик. Анткени бул жерде Мыскалайдын өзүнүн ата-энеси, бир туугандары, жакындары, деги эле кайсы бир тууганыбыздын мекендешибиздин мынтип чет жакка алып келатканда бизде да чоң ойлор, чоң жүк бар экен деген сезе билебиз. Бирок биз дагы ойлонуп, ушул жерде туруп, бирөө-бирөөнүн чырактай кызын, уулун, баласын ушул бизге ишенип, жөнөтүп, анан ошол ишеничти актаганын аракетинде мына биз бүгүн Индия өлкөсүндөбүз. Биздин дагы үмүт ниетибиз ушул үй-бүлөнүн ата-эненин ою орундалса экен, ушул ата-эненин үмүтүнө үмүт кошуп, ушул тирек болуп берели деген үмүттү мына биз азыр ушул клиникада, ушул Мыскалайдын жанында агасындай болуп, бир тууганындай болуп ушул жерде туруп, эжесиндей болуп, энесиндей болуп, мына ушул жерде өзүнүн ата-энеси, бир туугандары алыс жайга келе албаса дагы, ушул жерде биз ушундай жакын адамынын катары кызмат кылып, жанында тирек болсок, бир жакшылык ишке себепкер болсок деген гана үмүттө биз ушул иштердебиз. Анан сиздерге азыр Мыскалайдын абалы тууралуу толук маалыматтарды азыр эжекем айтып берди. Ошон үчүн Кудай буйрса көп намаздарда дуа кылыңыздар. Колубуздан келишинче аракет жасайлы. Дагы да буйрса Кудай буйрса ушу Мыскалайдагы көптүн катарында ден соолугу жакшырып, аман эсен ойноп күлүп жүрүшүнө себепкер болууга гана чакырабыз. Эч мындай бир эмеде болбоңуздар. Буйрса баары жакшы. Кудай насип кылса дагы да жакшырып, жакшы болот деген чоң үмүттөбүз. Бул жерде бизден тышкары биз барып келип башка иштер менен ары жүрүп атабыз, бирок бул жерде актар иштер биздин балдар, биздин фонддун балдары ар дайым ушул жерде. Операцияга киргенде, чыкканда, врачтарына күнүнө бир нече жолу келип алып сурап, ушинтип кетип туруп атышат. Ошондуктан Мыскалай жалгыз эмес, баардыгы жакшы болот Кудай буйрса. Иншалла. Биринчи процедурасы, биринчи операциясы жасалды. Азыр көрүп чыктык. Мыскалай азыр искусственный дыханияда жатат. Себеби дегенде бул кан тамырлар тууралуу болгон проблема үчүн кан тамырлардын ашыкча кан кетип, канаган токтотуш үчүн ар бир кан тамырга крек окшогон бир нерсе салынып чыгып, андан кийин ооздун иш жагынан да каноолор болуп аткандыктан ошону токтотуш үчүн кандайдыр бир нерселерди ичине коюп, атайын даярдалган нерселерди коюп, анан ошол жылып кетпеш үчүн, анын үчүн ичинен канагандан кан ичине кетпеш үчүн кызды уктатып, азыр врачтар өздөрү уктатып, искусственный дыханияда кармап турушат. Кудай буйрса кан токтогону токтобор менен эле сразу өзүнө келтирип, анан кызды чыгарып алышат. Ошондуктан ичине узагыраак искусственный дыханияда болуп турганынын эч кандай коркунучу жок. Ал негизи боло турган эле нерсе. Бул бир проблема үчүн антип кыйналганы же болбосо кыйынчылык болгон үчүн антип коюлган жок. Просто операциядан кийинки боло турган нерселерге жакшыраак шарт түзүп, жөлөк түзүп, канын батыраак токтотуп, шишигенин батыраак айыктырып, анан кыздын өзүнө кыйналуу болбош үчүн ушундай уктоодо экен. Азыр биз көрүп чыктык кызды. Врачтар болсо, доктурлар болсо айтып атат, баардыгы жакшы. Эми Кудайдан күтөбүз. Азыр мынакей бир күн 24-48 саатка чейин операциянын результаты көрүнө турган болобу. Азырынча күтөлү да, Кудай деп күтөлү деп айтышты. Уктап аткан экен, азыр көрүп чыктык. Шарттардын баары жакшы. Доктурлар менен да сүйлөштүк. Бирок бул реанимацияга болгондуктан ичинен бизге видео тартканга уруксат берген жок. Бирок бир-эки сүрөт тарттык. Мына азыр биз реанимациянын алдында турабыз. Ошондуктан келген туугандар баардыгыбыз дуа кылалы Мыскалайга, эн атасына кошулуп дуа кылалы, врачтардын колуна дуа кылалы. Кудай буйрса, врачтар колунан келген аракетин жасап атышат. Бирок кантсе да баардыгы Кудайдан болот. Анан бул окшогон ооруларды, ушул
ошондой эмелерди проблемаларды чечкенде кандай натыйжа кандай жыйынтык болуп атат деп да сурадык. Биз үчүн бул аз көрүнүш болсо булар үчүн күндө болбосо дагы бат болуп турган көрүнүш деди. Жыйынтык жакшы жыйынтык, позитивдүү жыйынтык почти 100%ге чейин деп айтып атышат. Анан Кудай буюрса ошол жакшы жыйынтыктын ичинде Мыскалайда болуп калат деп үмүттөнүп атабыз. Дуба кылып туралы.